Ассаламу алейкум. Агай, динди жеткирүүдөгү биринчи кадам эмне? Аллах разы болсун дейт. Динди жеткирүүдө биринчи кадам дуа. Эртең менен чыкканда, Аллахым, мен сенин диниңди тараткан чыктым. Жана бүгүн кимдер мени тарынтпасын, мен аларды кечирдим. Эртең менен. Эртең менен алдын ала кечирдим. Аллахым, жолумду кеңейт. Өзүң менин көзүм бол, өзүң менин кадамым бол, өзүң менин тиренчим бол. Өзүңдөн башкага мени муктаж кылба. Жана кечинде анда мурдараак пландаштыруу. Эртең кимге барам, эмнени сүйлөйм, ал адам кандай, ага эмнени көтөрө барайын. Аны менен уюштуруу керек жолугушууну. Муну ошонун өзүнүн тартиптери бар. Эң биринчиси дуа, анан жолго аттанабыз. Анан кечинде кайтканда өзүбүздү эсеп кысап кылабыз. Бүгүн канча адамга жеткирдик. Кимиси менен мамиле уланууда, кимиси кандай мамиле кылды, кимисине туура жеткирдик, кимисинде кемчилигибиз бар. Кайсы нерсени билбейт экенбиз, кайсы нерсени үйрөнүшүбүз керек, ушулардын баарын эсеп кысап кылабыз. Анан кайра дуа кылып жатабыз. Субханалла. Күнү кечинде өзүңө эсеп бересиң. Күндө кечинде. Жатканда да жөн жатпайбыз, кечирип жатабыз. Кечирип жатабыз. Субханалла. Сөзсүз. Кечире албасак, кантип уктайбыз, жүрөгү оор го. Оор болуп калат. Даватчыны тарынтпаган адам болбойт. Бул ушундай бир дарыгер, коомдук дарыгер даватчы. Бардык нерсени өзүнө алат. Анан кечирбесең уктай албайсың да. Динди жеткирүү бул өтө олуттуу маселе. Себеби мусулмандын жашоосунун максаты, маңызы дин жеткирүү дедик. Бул дин жеткирүүдө силер көчөдөн көрүнгөндү кармап алып, ла иляха иллаллах деп койчу. Ла иляха иллаллах деп койчу, деп коюу эмес. Бул өтө олуттуу маселе. Бул маселеде олуттуулукту кармоо үчүн биринчи кезекте дисциплина өзүңдө болуш керек. Өзүңдү тарбиялашың керек, тартиптешиң керек. Мен Мыктыбек Арыстанбек, билесиңер, дүйнөдөгү эң кемчилиги көп адам экенин билем. Аллах күбө. Мен өтө кемчилиги көп адам экенин билем. Күндө кемчилигимди эсептеп атып, жинди болуп кетем. Эртеси дагы кайталап коем билбей. Кээ бир жаңы кемчиликтерим пайда болот. Бир адамга жолго чыгып атып, жолдон кайтууга туура келет. Мен даяр эмес экенмин ал адамга сүйлөшүүгө. Кемчилигим көп. Караңгылык бар дагы эле. Мына ушул нерсе өзүнчө тартиптелүүсү керек. Ошон үчүн буга өзүнчө тема койгон. Берүү уштурушубуз керек. Өзүнчө берүү койгон. Бул өзүнчө мындай айтканда, азыркы тил менен айтканда менеджмент. Башкаруу. Өтө олуттуу, тартиптүү илими. Уюштуруу илими. Дават уюштуруу илими.